Көркөм окуган Тайыр кызы Нургүл. Сыртта быйылкы кыштын алгачкы кары лепилдеп жаап жатты. Таптаза, тыбыттай жеңил кар. Кыйла кечигип жаап жаткан карды адамдар сагынып калганбы, демейде күрүгү түшкөн шаардын ыргагы басаңдап, ары бери ызгып өткөн машиналардын да аягы үзүлгөнсүп, суюлуп калган. Борбордук аянтта бирин экин каршы тершеп өткөн машина гана көрүнбөсө, карды сагынган адамдардын баары жаңы жылга карата орнотулган шаардык арчанын тегерегинде улуу кичүүсү дебей жүрүшөт. Аяз ата менен Аяз кыздын кийимин кийген адамдарга мындай мезгилде талап күч. Улам-уламаларды колтуктап алып, сүрөткө түшөм деген адамдар да көп. Кеч күздөн бери кар эмес, жамгыр да асмандан сыгылып түшпөдү. Шаардыктарды кара суук, аркы терки суудай агылган машиналардын түтүнү, кургак, бирок иштен бурай кармаган жиниккен ачуу шамал шаштысын алып койду. Кеңсенин терезесинен сыртка абай салып турган Марат Алиев дагы бир 20 мүнөттөн кийин өкмөткө жыйынга жөнөйт. Кээде гана карпа-шарпа мезгилдин бир көз ирмемин кармап, сыртты бир карап албаса, баягы бүтпөгөн жумуш өзүнүн тегирменине салып коюп, буудайды жанчыгандай жанчый берет. Иш чаштан көп, кайсынысы бүтүп, кайсынысы бүтпөйт, чындыгын айтса өзү да түшүнбөй келет. Бирөөсүн бүтсөң, экинчиси чыгат, анан үчүнчүсү. Атка минердин пешенеси ушундай. Жан сабап иштесе да, кыл чайнап иштесе да, жактырганынан да жактырбаганы көп. Жаңы жыл өтсө, эс алуу алып, Европаны көздөй сыссамбы деп турат. Дагы 1-2 күндөн кийин жаңы жыл. Ушул ойлордун кыялына батып кеткенби, телефондун шыңгыраганын сезбей да калыптыр. Телефонду алса катчы кыз экен. Марат Алиевич, сизге бир кыз кирсем болобу деп жатат, деди катчы кыз. Кыз суроолуу үн катты. Ага, зарыл ишим бар эле дейт, деди катчы кыз ыңгайсыздана. Мен азыр жыйынга барам да. Үстөлдүн үстүндө турган кагаздарын сумкеге салып жатып, жыйынга барат дебейсиңби? Айттым агай, зарыл эле дейт. Зарыл болгондо кандай, жумуш боюнчабы, же жекечеби? Жеке маселе. Жеке маселе болсо, бейшемби күнү түштөн кийин келсин. Ал трубканы кое берейин дегенде катчы кыз кыска сөз айтканга үлгүрүп калды. Эртең ошко учат элем, дейт. Сиздин айылыңыздан болот экен, деди катчы кыз. Катчы кыздын шарт эле кескин жооп берип, кызды жолго салганга ушул эле сөзү себеп болгондой сезилди ага. Менин айылыман, Кара Суудан. Ал дубалдагы саатты карады. Дагы 17 мүнөт бар экен. Аз болсо да бир аз убактысы бар экен. Кыска кабыл алып, андан ары жыйынга жөнөмөк болду. Кирсин, убактысы өтө аз деп кой, деди ал. Ага катчы кыз трубканы койду. Ал эшикти акмалап карап турду. Кыз эшикти акырын ачып, кабинетке кирип баратып, "Саламатсызбы, агай?" деди. "Саламатчылык, кириңиз, менин убактым өтө тар. Жыйынга барышым керек", деп ал отургучту көрсөттү. Кыз келип акырын отурду. Мындай кабинетке биринчи жолу отурганына бир аз тартынып, аны уурдана карап алды. Кыздын колунда сумкеси бар эле. Ал аны алып чыкты да ыңгайсыздана сөз баштады. "Кечиресиз агай, мени жаман көрбөңүз. Убактыңыздын тардыгын билем", деди кыз. Кыз өтө ажарлуу, ак жуумал, көздөрү жүзүмдүн бир үзүмүндөй капкара. "Кап этпеңиз, ток этерин эле айтайын." "Айт, кызым." Кызды кайрадан эле ыңгайсыз абалга калтырабай, ал жыйынга шашканын билдирген жок. Токтоо үн катты. "Мен Алчанын кызымын", деди кыз. "Алчанын? Ал ким?" дегендей кызды суроолуу карады.
Сиздин классташыңыз, Алчанын кызымын, деди да кыз тартынып. Ал бул сөздү угары менен качанкы мезгил түрмөгүнүн тереңине түшүп кеткендей болду. Арадан канча жыл өттү. Ага классташ деген сөз да атам замандын сөзүндөй унутта калып бараткан. Мектепти бүткөнүнө эле 40 жылдай чамалаш болуп калды. Деди ал үнсөзсүз, дуалга илинген саатты карап. Агай, апамдын аманаты бар эле, деди кыз. Кыздын апамдын деген сөзүн укканда ал кайрадан өтүп кеткен балалыгынын түпсүз сазында жүргөндөй сезди. Көз алдынан баары көчкүдөй кулап өттү. Эмес, деди Алчаны, классташы Алчаны. Кызы кудум эле Алчага куюп койгондой окшош экен. Бул жаш кыздын жүзү ага Алчанын элесин кайра кайтарып бергендей болду. Алча да ушундай татына кыз. Ак жумалынан келген, көздөрү кудум эле кара Алчанын тогологундай балбыл кара көз эмес беле. Ал өзүн унутуп калган балалыгын эми гана ыңгайсызданып турду. Мезгилди кара, кечээ эле болгондой, бирок ушунун баары эстен чыгып баратканын. Ал иштен сызып ийди. Кыз сумкесин кагаз папкени алып чыкты. Муну сизге берип кой деди эле. Эбак берип койсом болмок. Бир-эки жолу келсем мени киргизбей коюшту. Апамдын бергенине 2 ай болду. Кечигип бергениме кап этпеңиз. Окуудан колум бошобой, деди кыз ойлуу. Рахмат кызым, апаңа аябай окшош экенсиң. Апаң да жаш кезинде кудум эле сендей сулуу, деди ал. Айтмакчы, кандай Алчалар? Ал негедир көптүктүрдө сурады. Атаңдар, тууган туушкандар баары жакшыбы? Деди ал. Жакшы, деди кыз. Бул сөздө кыздын жакшы дегени жан жоктой сезилди. Ал кызды менден сүрдөп турат го деп болжоп койду. Кызым, ал шаша дуалдагы саатты карады. 12 мүнөттөй убакыт калыптыр. Жыйындан кечиксе да болбойт. Анын үстүнө экинчи маселе боюнча ал өзү сүйлөмөк. Мен шашып турдум эле. Апаңдын аманатына рахмат. Менден салам айтып кой. Агай Алча деп атыңызды укканда сүйүнүп кетти де, макулбу? Деди да ордунан турду. Айтмакчы, телефонуңду менин катчы кызыма Шааркүлгө таштап кой, деди. Кыз да ордунан турду. Атың кандай, кызым сенин, деди ал. Эшикти ачып, кызга жол берип. Кыз чыгып баратып назик үн чыкты. Айчолпон, деди кыз. Атың аябай сонун, өзүңө жарашат экен. Кызга бир жалт карап алды. Ал кудум эле баягы жаш кездеги классташы. Алчанын жүзүн көрдү кыз. Жаш кезиндегидей бир аз сүрдүгүп да кетти. Ичинен ушундай да окшош болобу деп койду. Мен сага телефон чалам, деди да кыздын колун кыса коштошту. Ал сыртка чыкканда быйылкы кыштын алгачкы кары дале лепилдеп, жумшак жаап жатты. Айлана ак тон кийип, ажайып. Жыйын кеч бүттү. 4 саатка созулду. Ал эс үчүн билбей чарчады. Жыйындан кийин да шаар көчөсү машинеге батпайтыгын, баары мындай улуу каардын жаашын күткөн эмес беле. Шаардын чекесиндеги үйүн 2 саатка чукул убакытта жетти. Үйгө жетсе эле башын диванга урмак болду. Өтө чарчады. Бүгүн күндөгүдөн да катуу чарчады. Бу үйдө аял экөө эле. Балдарынын баары очор бачар болуп, өз жашоосу, өз үйү менен. 3 кызы 3 жака күйөөгө чыккан. Өздөрү да, неберелери да алыста. Ал аялы даярдап койгон тамакты да жарытарлык көңүлү чаппады. Өз бөлмөсүнө кирип, кыйшая кетти. Көзү илине түшкөндө телефону чырылдады. Телефонго жини келип кетти. Так эле ушундай кезде чырылдап калат. Көзү уумаштай ачылып кетти. Мындай учурда анын жаман адаты бар. Эми таптакыр уктай албайт. Телефонду алып кулагына ап келгенде узун гудоктун гана үнү калды. Ким чалганы да билбейт. Бейтааныш номер. Абу телефондун чырылдашын чекеси жактырбай турса да, кайрадан жазылып калган номерге өзү чалды. Телефонду алып, алло, деп үн катайын дегенде эле ары жактан, братан, я по ошибке, косяк менден, кечирип кой, деген копол үн чыкты. Бу беймаал адашып чалган көпкөлөң жигиттин үнү ан сайын жинин козутту. Телефонду таптакыр өчүрүп салды. Дагы кыйшайып көрдү, көзү ирмелбеди. Уктамыш этип көпкө жатты. Аялы жүргөн жакты үн чыкпай калды. Ал жаткан болуу керек. Эртең таңга жуук университетке сабакка шашат.
Ал көпкө түнкү чыракты жандырып алып, пешенесин укалап отурду да өзүн алаксытмакка Куценин «Осень в Петербурге» деген китебин барактап көрдү. Көзүнө тамгалар илешпей койдубу, же өзүн кыйнап китеп окута албадыбы, барактап кайра ордуна койду. Түн ортолоп баратты. Кашайып таптакыр андан уйку качты. Түнкү терезенин жанына келди. Кар дале лепилдеп жаап жатты. Бу кар эртең менен келген кызды эсине салды. Ал бирдемкени унутуп, анан таап алгандай сүйүнүп кетти. Ал кыз таптакыр эле жадынан чыгып, көңүлүнөн көтөрүлүп кетиптир. Ага телефон чалам деп да койбоду беле. Бу кыз чындап эле апасы Алчага чаптап койгондой окшош экен. Экөөнүн жаштыгы эки мезгилге туура келсе да, экөөнө айрып алгыс окшоштук бар эле. А балким ушу кыздай Алчаны ошол кезде тээ балалыгы алыста калган жылдарда кудум эле ушундай кылып куурчактай жасап, боеп койсо, ал деле кызындай ажарлуу болор эле. Ар бир мезгилдин өз боёгу бар. Алча табияттан бүткөн сулуу кыз эле. Ал кагаз папкеге оролгон аманатты ачып, түнкү чырактын алдына алып келгенде эле көзүнө тээ баягы окуучулук кездеги чакмак дептер, анын бетине жазган өзүнүн кушкат жазылган жазмасы урунду. Ал өзүнүн колуна дароо эле тааный койду. Кушкаттагы ийри буйру жазылган бу сөздөрдү ал жазган эле. Дептер бети бир аз саргара түшкөнү болбосо, кудум азыр жазгандай көрүндү көзүнө. Ал дептер бетине шариковый ручка менен жазган ырды окуду. Анда шариковый ручкалар жаңы чыгып, окуучулар баары ушуга өткөн. Ага чейин сыя менен жазышар эле. Сыянын тамчысындай болгон балалыгын бу эски барак эсине салды. Бул ырды Мурат жазган. Чындыгын айтса, ал ыр ага тиешелүү эмес. Шота Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» деген поэмасынан. Ал Алчанын көңүлүн өзүнө бурмакка гана ырдын саптарын көчүрүп, Нестан деген жерин Алча деп өзгөрткөн. Бул ырды окуп алып, Алчанын тамшанганын айтпа. Ал күнү бүгүнкүдөй эсине түштү. Папкеде «Советский экран», «Корея» деген журнал, ыр жазылган чакмак дептер, жарымдап калган «Кармен» деген упа, «С Новым годом» деген открытка, анда да анын иретсиз, кунарсыз кол жазмасы кештелген. Бул папкенин ичиндегилер анын жүрөгүн опкол жутту. Арадан канча жыл өттү. Бул кагаздар эмес, ошо Алчанын өзүн да унутуп бараткан эле. Алчаны карабайсыңбы? Кудум эле бүгүн бергендей сактап келиптир. Баягысындай. Анын көз алдында да балалык кези, баягысындай келип жармашты кайран. Алчанын аманаты ушу кезге чейин сактап келгенин карабайсыңбы? Анын көз алдынан балалыктын тээ 70-жылдардын арасында бир бүктөм кагаздай бүктөлүп калган күндөрү кайкыбышты. Сыртта дале кар лепилдеп жаап жатты. Ага уда анын көкүрөгүндө качанкы эскерүүнүн элестери лепилдеп жаап турду. Булардын айылы тепкедей айыл. Айылдын эң четинде алардын үйү. 70-жыл болсо керек эле. 11-12 деп эле Айтор булардын балалыгы ушул мезгилде өттү. Айылдын ортосунда 10 жылдык мектеп. Бу мектепке таңзаардан баары жөнөй баштайт. 5 айылга бир мектеп. Айрыкча кышында мектепке барыш буларга өлүмгө тете оор. Карды шилеп барганың аз келгенсип, жолдон чыккан кабанак иттердин көрсөткөн азабын айтпа. Көкөйүнө көк таштай тийди. Ит деген ит да, эч кимге бир үн катпайт да, муну көрсө эле абалап артынан түшөт. Сөлпөйүп арык, башында коен тумак, пальтосу да узун, жол катар карчыйып келет. Иттин түрү курусун, тумшугунан шилекейин агызып, аны жиптей арык буттарын тиштеп алсам деп турабы. Маратты көрсө эле иттердин кучунушу кармайт. Дегени менен ал да ит жылында төрөлгөн. Итти көргөндө ушинтип ыркырашып калабы. Айтор бу иттер аны жүдөтмөк болду. Кээде ушу иттерден коркуп сабакада барбай койгондо адат кылып алган. Кечөө аз жерден тиштеп да кое жаздаган. Бир жолу ал 4 көз кыска куйрук итке нанга кошуп ийне да берип көргөн. Ал ойлогон, бүттү, бу ит өлдү деген. Эртеси бейкапар мектепке баратса,
баягы төрт көз өлбөй житпей эле артынан мурдагыдан да катуу ачуусун жанып ээрчип алды аны. Аргасы сумкесине бурдап салып алган нанын итке кармата берип, араң дегенде ары жөнөгөн. Алча да дал ушул жол менен мектепке барат. Алага караганда кыйла чыйрак. Эрте туруп, эрте жөнөйт сабакка. Булардын классында Шоно дегени бар. Баарына мурда турат да мектепке бараткан жалгыз аяк жолдун четине сидиги менен дайыма А+М любовь деп жазып салат. Муну көргөн Алча буту менен карды тээп, жини шакардай кайнайт. Ал эми Мараттын таңкы ширин уйкудан ойгонгусу жок. Анын Кудайдын куту күнүндө окууга кечигип келген. Суутуп койгонсуп эң ширин түштөр буга таңгамал келет. Энеси ойготпосо ширин түстүү түштөн айрыла албай жата бермеги да бар. Ошо жылы да каар оор түштү. Каар оор түшкөн жылы ал Алчаны сүйүп калган. Алча сабакты орто окуйт, тартиптүү, эң башкысы элге окшоп сабакка кечигип келбейт. Алардын үйү булардыкына караганда кыйла ылдый. Алчаны сүйө баштагандан бери ал сабактан кечикпей калды. Эрте туруп, жолдун айылашына аны күтүп турат. Андан ары экөө каршылеп мектепке жөнөшөт. Баягы төрт көз келте куйрук иттин ырылдаганы да ал чымын чаккандай көрбөй калды. Ал ит андан тажадыбы, кийинки кездерге ага карап үрбөй да калды. Экөөнүн сүйүүсү илгери кудум эле жомоктогудай илгери башталган. Кайсы класста эле азыр аны так билбейт. Кычыраган кыш, лепилдеп кар жаап жаткан. Экөө мектептен келатканда кепти Марат баштады. Алча, мен бир кеп айтсам, ага көнөсүңбү деди ал. Айтсаң биринчи деди Алча, анын көздөрүн тишетиктеп. Алчанын балалык кездеги көздөрүн айтпай, дүйнөнүн бүт сулуулугу ушул көзгө уюп калгандай сезиле берчү ага. Айт да. Алча кеп төркүнүн түшүнө бербей, ал эмне кеп экен билгиси келди. 3 күндөн кийин 23 февраль, эркектердин майрамы. Ал оозун кери айтып, өзүн кычыраган эркектердин катарына кошо салгандай кебин көтөрүңкү айтты. Биздин майрам. Билем, сенсиз деле, кыска айтты Алча. Сен мага белек бересиңби? Деди ал. Эмнеге берет экем? Деди Алча көздөрүн умаштай ачып. Мен сага 8 мартта берем, деди ал. Аялдардын майрамында. Ал бул майрамды аялдардын майрамы деп уга берип, кучу кулак болуп калганбы, кандай укса ошондой айтты. Алдап койсоңчу анан. Алча демите сүйлөдү. Алдасам өлүп кетейин. Честно, пионерский, деди ал, шагылы колун чыкыйга такап. Честноби? Пионерскийби? Ал да күдүктөнө сурады. Честно. Ал колун чыкыйына кайра такап шыр жооп берди. Мейли анда. Алча бул сунушка көнө түштү. Булардын классында окуучулар бири-бирине жылдын 2 майрамында куттукташып, белек берише турган. Айрымдар мен сага, сен мага деп алдын ала эле ушундай макулдашып алуучу. Бул экөө да ошондой кылмак болду. Былтыр Марат Сапаргүлгө берген. Ага аргасыз берген. Сапаргүл класста эң мыкты окуучу. Оңою менен диктантты башка окуучуларга көчүрчү эмес, бирок Маратка көчүргөнгө уруксат берчү. Ошондон улам Сапаргүлгө белегин берген. Экөө карды кычырата басып келатты. Алча дагы, бир нерсе айтсам, ага ынайсыңбы? Деди ал демите. Алчанын алдына чыга калып. Айта бер, деди. Алча сөзгө куштары артып. Чоңойгондо мени менен сүйлөшөсүңбү? Деди ал. Буларда сүйлөшөсүңбү, жүрөсүңбү деген сөз эки адамдын алакасын түшүндүрөр эле. Окуйту десе, деди ал, бут алдындагы карды ныгыра басып. Алдаганы турасың го? Сүйлөшөм десем, тамашага салсаң, тапкан экенсиң. Башын чайкады Алча. Белек да бербейм. Белегиңен да кереги жок. Сапаргүлүң берсин сага, деди Алча жини келип. Алчага бу дүйнөдө күлгөндөн башка эчтеке жарашчу эмес. Күлкү ага бетинен чогулуп келип, жүзүндөгү эки чуңкурчага уюп калгандай сезилер эле. Эми моминтип жини келгенде түрү кудум эле бирөөнүн чаарын анын жүзүнө чаптап койгондой көрүндү. Бирок жини келсе деле ачылган гүл кандай көрүнсө, ошондой көрүнүп тура берер эле. Мен сени жакшы көрөм. Жакшы көрбөсөм өлүп кетейин. Актана айтты ал. Честно, пионерский. Ал кайрадан колун чыкыйына такады. Честно дебей эле кой.
Сени жакшы көрөм дегениң уят сөз. Уят сөзгө честно пионерский дегениң таптакыр жарашпайт, деди ал. Алча чекесин тырыштырып, өлүп кетейин. Ал дагы өзүнүн өмүрүн кыя салчудай өмүрү менен карганы бийди. Өлмөктөн мага десе өлүп кет, деди Алча. Бул сөздөр Алчанын сөздөрү эмес эле, ал анын апасынын сөзү эле. Алча ошону кайталады. Мен сени алам, деди айласы кеткен ал. Алам? Сапаргүлдү алып жүрбө, деди Алча. Көрсө, аны жылан чакпай, жылкы теппей, жинин козутуп жаткан себеби да Сапаргүл тура. Мен Сапаргүлдү атам десе да албайм. Анын бетиндеги сепкили бар, деп жиберди ал. Тим эле жаны чыгып бараткандай. Быштак сары, нан урсун, деди. Жошуй калган Алча тараза табагы өз жагына огондой аны каргантып көрөйүн, деди. Нан урсун. Ал шыр эле карганы бийди. Өгүнү жаныма отур десем, эмне үчүн макул болбой койдуң? Сапаргүл быштактын жанынан чыкпай. Алча бул сөздү Мараттын көзүнө тише тиктеп, жолун торой айтты. Качан? Деп аңкоолонду ал. Өгүнүчү? Оозун чормойтду Алча. Зауч эже көз жарган күнү. Андабы? Жөн эле олтургам, диктант көчүргөмүн. Сен да мага окшоп начар билесиң да. Ой шүмшүк, билесиң диктантта Сапаргүл менен, диктант эместе мени менен. Анан эмне, экөөбүз тең окшошуп эке алалыбы? Сага да көчүргөнгө бердим го, деди ал актана. Экинчи сааттачы? Сөзүнө басым койду Алча. Анда да отурбай койдуң го? Сапаргүлдүн өрүк кагы бар экен, атасы оштон алып келиптир. Билдим сенин оюңду. Сапаргүл өрүк берсе, аны анып аласың. Мени алдап, кырчыя түштү Алча. Койчу ошо сарыны, жаман көрөм, урушчаак кыз, териси жактырбады. Сен мени алганда эмне кылам, а? Балалуу болосуң, зауч эжедей балалуу болосуң. Кантип? Ошентип эле? Кандайча? Казанга жапкан нандайча? Эгиздиби? Жок, сегизди. Ошончо көппү? Атын ким коебуз? Атымбы? Кыз төрөсөм Айчолпон, уул төрөсөм Чолпонбек. Экөө тунук каткырып күлүштү. Сен мага жапан жоолук алып бересиңби? Анда, деди Алча. Булардын түшүнүгүндө жапан жоолук өтө баалуу эле а кезде. Апасы да Алча чоңойсоң мага жапан жоолук алып бересиңби деп эле сурай бере турган. Ошону эстедиби, Алча да бул суроону ага берген. Алып берем. Бир башыңа экини, болобу? Болот. Экөө жарыша күлүп жиберишти. Ушусам булардын өткөн бактылуу эч ким жоктой сезилди. Пушкиндин ырын жыттадыңбы? Деди Алча. А сенчи? Жаттадым. Мен да, деди ал. Кээ бир сабын мен, бир сабын сен айт, деди Алча. Экөө Пушкиндин кышкы кеш деген ырын бир саптан айта башташты. Биринчи болуп Алча айтты. Буря мглую небо крает, деди Алча. Вихри снежные крутятся, деди ал. Так, как зверь, она завывает, деди Алча. То заплачает, как дитя, деди ал. Ура, жаттаппыз, деп Алча сумкасын обого ыргытты. Экөөнүн үйгө жетерге дагы канча убакыт бар эле. Ке, деп сунуш берип калды Алча. Сен кач, а мен сени кар менен урам. Эгер сага тийсе, мен качам, сен кар менен урасың. Макулбу, деди Алча. Марат алдыга түшүп балбактап жөнөдү. Агасынан калган узун пальтонун этеги да карчыйып жөнөдү. Артында Алча. Алчанын урган кары Маратка таптакыр тийген жок. Алча суй жыгылды. Эми сен ур, мен качай, деди Алча. Бирок бир аз эс алып алайын, өпкөм көп чыкты, деди Алча. Алча бир аз эс алды да шаңкылдаган тунук күлкүсү менен улам-улам артка бурулуп чушкап жөнөдү. Алча кыйлага чушкап барды. Бир маалда ал Маратты жалт этип бурулуп караганда кар келип так эле көзүнө тийди. Көзүнөн от жана түштү. Мараттын корконунан жүрөгү болук этти. Алчанын көзүнөн тегереги кызарып чыкты. Көзүнүн колу менен баскан. Алча ооруганына чыдабай үзүк-үзүк ыйлап жиберди. Марат эмне кыларын билбей дендароо болуп туруп калды. Алчаны сооротоюн десе, Копол тарс түртүп койду. Улам-улам айткан сөзү. Кечирип кой, Алча. Акмак десе, Алча колун көзүнө албай ыйлап жатты. Марат Алчаны бекем өзүнө карай кысып, катуу кучактады. Алчанын ага алы жетпеди. Марат Алчанын
кыпкызыл болуп алоолунуп күйүп турган көзүнөн кантип өөп алганын байкабай калды. Ал өмүрүндө биринчи жолу кыз өптү. Алчанын ыйы тык токтоду. Ал Алча менен канча жолу сүйлөшүп, бирге окуп, бирге жүрсө да, ушу кезге дейре анын жытын сезген эмес экен. Ал катуу кучактап, Алчанын көзүнөн өпкөндө, анын саамайынан өзгөчө жытын сезди. Бул бир башкача жыт эле. Ал жытка анын каңылжаары жарылган. Бул жыт күн, кыш жыттанган кыздын жыты эле. Ошол кыштын күнү экөө үйүнө унчукпай тараган. Кийин экөө сүйлөшкөндөй кылды. Биринчи болуп белекти Алча берди. Белеги жылтырак кагазга оопсуз урулуп, кенен жип менен 4 жагынан чие байланган. Ичинде 2 тыйындык 3 чакмак дептер, бир учтуу кара калем, Индонезия жомоктору деген бирин экин барактары жыртылган китеп. Анан Марат, сени 23 февраль Советтик армиянын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сага окууңа ийгилик каалайм деп Алча деген открыткасы бар. Открытканын сыртында с Новым годом деген жазуусу, Аяз атанын аяз кыздын сүрөтү. Алча бул белеген класстагылардын баарына көрсөтүп, көзүнө сайгандай кылып Шардана тапшырды. Классташ кыздары балдарга белек берди. Бир гана Сапаргүл Мараттын жанынан өтүп, жон куйруктон мыкчый чымчыды да быштак жүзүтүн өрүп, "Сениби, шашпа" деди койду. Муну экөөнөн башка эч ким байкабады. Алча да. Көп өтпөй жаз келип 8 март жакындап калды. Аялдардын эл аралык майрамы. Кезек эми Маратка келди. Бирок Мараттын белеги Алчага кечирээк тийди. Ошо күнү ал сабакка келбей калды. Шүмшүк, алдаган экен, деди Алча бушайман тартып. Аны сабакка келсе экен, деп Алча көпкө күттү. Класстын баары бири-бирине белектерин берип бүттү. Бир гана Марат жок, андан дарек да жок. Эми мындан кийин Маратка ишенбейм деп Алча карганды. Ошо күнү класстагы кыздардан жалгыз гана Алча белексиз кайтты. Мындайды Сапаргүлгө табылбай эле калат. Ал өзүнүн жанданган кыздарга, андан диктант көчүргөн маш кыздар быш-быш этип бирдемке айтышып, байма-бай Алча тарапка каш кагымыш болгон. Алча түн бир убакта терезенин тырсылдаганын угуп калды. Терезени ачса Марат турат. Эмнегедир энтигип алыптыр. Ал озунуп, "Ме", деди гезитке оролгон нерсени Алчага кармата берип. "Кутулдумбу? Мен кеттим", деди ал. "Кутулдуң, эртерээк бербейсиңби?" Алча териге сүйлөдү. "Бергениңе кыздар да көрбөй калды. Кечирип кой. Уюбуз туулган эле, көз салар эч ким жок, үйдө калганмын", деди да ал келген жагына чуу койду. Мараттын белеги да Алчаныкынан өтө бербептир. Советский экран деген журнал, мукабасында Юрий Никулиндин сүрөтү, Корей журналы. Бул журналда автоматтуу көкүрөгүнө бекем кысып, ууртуна жылмайы турган корей кызынын сүрөтү бар эле. Мараттын атасы ушул айылдын пошточусу. Бул журналдарды да ал атасынын куржунунан уурдап алган. Мындай журналды булардын Тепкедей айылында кайсы мударис окуйт, аны да билбейт эле. Тургеневдин "Сырты көгүш Муму" деген китеби. Китептин сырткы бетинде Мумуну сууга чөктүргөн алып бараткан Дудук Герасимдин сүрөтү. Ал эми ички бетинде ирең буйран колу менен жазган майрамдык каалоосу. Ал мындай эле: "Урматтуу Алча, сага кучак чайып келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайм. Сага индиялык таза сүйүү, сибирдик чың ден соолук, кавказдык узак өмүр каалаймын", деп Марат. Ал муну агасынын бир кагазга жазган куттуктоосунан көчүрүп алган. Бул белектин ичинде жарымдай калган Кармен упасы, эжесиники болсо керек. Жыты тим эле 2 кадам ары турсаң да мурдуңду жарып жиберген. Өзгөчө жыты бар эле. Мараттын ырычы, атайын Алчага арнап жазган ыры да чакмак дептердин барагында жазылып турганын көргөндө көзүнөн жаш чекидей агып кетчүдөй болду. Бул ырды ал Шотар Уставелинин "Жолборс терисин жамынган баатыр" деген поэмасынан көчүрүп алган. Алчага өз ырым деп калпты ышкыртып койгонун эми эстеди да бырс этип күлүп алды. "Сүйүүдө берендердин сырларына жете албай кулдук кылат генийлер да, сөз эмес миң кубула кыбыргалткан, муң канып жабыр түшөт ырларга да. Мен жаздым азап тартып кор болгондо, сүйүүнүн тунук акыл муңдарында.
деп жазып аягына Марат деп кол койгон эле. Бул ырды окуду да минтип Кыдырекей көчүрүп Алчага арнаганына таң калып отурду. Экөө тең ошондо буу ырсаптарында эмне деп жазылганын түшүнө алды бекен. Азыр да ага мээси жетпей турду. Ушу анын дасмиясы. Маратка бу качанкы балалыгынын элестери менен эскерүүлөрүн кайтарып, көз алдына баарын шуруга тизгендей тартып берген бул бир үзүм жүрөк жылытты. Алча булардын баарын күнү бүгүнкүдөй сактап келгенин айтпайсыңбы? Бул алардын эс тутуму. Ушул эс тутумда алардын балалыгы жашады. Марат пешенесинен улам укалап коюп, алыскы тепкедей айлана азыр куштай учуп баргысы келди. Эми гана ал ошол мезгилдин куш сыяктуу жүргөнүнөн сызып өткөнүн туйду. Канча жыл бою буларды аздектеп тутуп, ошо бойдан гана сактабастан Маратка болгон алыскы сезимдин отун өчүрбөй келгенин ал гана эмес, ошол алыскы кышта айткан балалык сөзү кыздуу болсок ай-чолпон коебуз дегени да бүгүн эртең менен кабинетке келген кыздан да сезгенин эми эстеп отурду. Аялдын жүрөгү өзгөчөбү деп да боолгоп кетти. Канча мезгил өтсө да ага болгон балалык сезимди таберик сактап келгенин айтсаң, муну ойлойт да өзүнүн ичи кан байрам кайнайт. Кайнаганы ошол мектепти бүткөндөн кийин экөөнүн жолу ачакей кеткенден бери. Ал Алчаны эстеп койбогонуна, анын жеке турмушуна кызыгып койбогонуна, андай адам анын өмүрүндө унутулгус барактай жазылып калганын эми гана туюп, эми гана сезип тургандай абалда калды. Өрт менен жалын болуп күйүп турду. Ал эми мектепти бүтүп, акыркы коңгуроодон кийинки эсинде калган элести көзүнө чурутту. Марат менен Алча акыркы коңгуроодон кийинки кечеден кеч кайтты. Бир күнү түнкү асмандын бетин бербей жылдыздар жайнады. Жаздын илеби айлананы бийлеп алган. Тилсиз түрү керең тынчтык турду. Жаңы эле көз жарган ай тырнактай асмандан нурун төгөт. Экөө тилсиз түндөй келатты. Экөөнүн гана көкүрөгү сүйлөп тургандай. Марат эч ким жокто өбүп алсамбы? О, мурда кичинекей чагыбызда өбүшүп эле жүрчү элек го. Анда эми жаш элек. Азыр колуң кармагандан тартынасың, даай албайсың. Эгер өбүп алсам, эртең бетин кантип карайм? Уят го, же тобокелге салсамбы? Алча эмне сүйлөбөйт, оозун жутуп салгансып. Экөөбүз ушуга чейин өбүшпөппүз. Өбүшкөн кандай болот экен? Бул жолу өбүшсөк болду эле. Экинчи түк өбүшпөйт элем. Өпсө экен. Экөө үн сөзсүз ойлуу келатышты. Мараттын оттуу көздөрү Алчага жалындап кадалды. Эмне деп айтарын, эмне деп коерун билбей, ою миң сана. Акыры сөз таптыбы ага сүйүнүп кетти. Окууну бүткөндөн кийин каяка барасың? Фрунзегеби ошкобу деди ал. Ушу сөздү айталаадан тапкансып жайдарылана кетти. Суроону бергенин берди да ичи от жалын болуп күйүп чыкты. Бул суроону буга дейре канча жолу бербеди. Миң курдай сураган. Буга чекеси тырыша түшкөн Алчанын жүзүнөн чаары учкандай болду. Ал орой жооп берди. Эрге тием. Эрге? Алчадан мындай жоопту күтпөдүбү, лам дей албай туруп калды. Ошондой деди Алча. Кимге деди ал чочугандай түр менен. Кимге эле? Алча жоошуй түшкөнсүдү. Марат анын оозунан бу тамаша деген сөздү уккусу келди. Алчанын сөзүндө тамаша айткан кырат жоктой сезилди. Ага, бирөөгө да, пешенеме жазганга. Кимди жазыптыр пешенеңе? Деди ал. Дале бул сөздүн тамашачынын биле албай. Окусаң билесиң. Окуйунбу? Деди ал. Окучу. Алча маңдайын тосуп берди. Мараттын мурдуна анын жыты келди. Алча пешенесин Маратка тосту. Экөө каптала түштү. Алчанын көкүрөгүн тээп бараткан төшү ай жарыгына уурдана көрүндү. Маратты бутунан тартып, мээсине дейре өрттөп жиберген сезим ага белгисиз күчтү жибергендей болду. Ал Алчаны өзүнө бекем-сыга кучактап, бетинен, эриндеринен олдоксон ооп жибергенинен да билбей калды. Буга дейре өпкөндү билбегендиктенби, копол өптү. Шилекейи Алчанын бетинде калганбы, ал жеңүүчү менен акырын сүрттү. Экөөнүн ортосунда жел өтпөй дымып калды. Көкүрөктөрүн дүкүлдөткөн сезим гана билинер-билинбес согуп жаткандай сезилди. Ысык илеп. Алча боюн ала качып, шаңк эте аруу күлдү. Эмне күлөсүң? Деди ал музоонун бутунан бетер калтыраган тизесинин ушу турушун билдирбеске. Мурундарыбыз тийишип калат десем,
Мен да ошентип ойлогом, деди Алча. Кинодогудай өппөйсүңбү? Ал жалт кучагынан чыкты да балбылдаган кара көздөрү менен аны тешетиктеди. Кирпиги менен сайып алчудай жылуу илеп менен карады да адатынча ууртундагы эки чуңкурчасын көрсөтө жылмайып, шарт бурулуп үйүнө карай жөнөдү. Артынан эки өрүм чачы силкилдеп, анын жаш жүрөгүнүн балалык сезимдерин ошо чачтарына өрүп алгандай караңгыга сиңип кетти. Ал ойлуу терезеге келди. Сыртта уюган кыштын түнү. Терезе жарыгынан күн бою тынбай жаап жаткан кардын бүртүкчүлөрү биринин артынан бирин жерге түшүп жатты. Ал бүгүн гана өзүнө кайрылып келген балалыгын көпкө көз алдынан чурутуп, таңга жуук уйкуга кеткенин сезбей калды. Ал кабинетине кирип, катчы кыздын чакырчы кнопкасын басты. Катчы кыз кабинетке кирди. Шааркүл, кечеги кыздын дареги сенде барбы? Телефонун калтырды беле? Деди ал. Калтырган Марат Алиевич, деди да кагазга жазылган номерди алып келди. Ал кыздын номерин терип трубканы кулагына жакындатканда узун коңгуроо кетти. Алло, деди кыздын үнү. Арткы жактан аэропорттогу жарыялар Мараттын кулагына угулуп жатты. Бул мен, апаңдын классташы Марат, деди ал шаша. Угуп жатам, деди кызы маанайсыз. Кыз салам айткан да жок. Сен каердесиң, деди Марат. Аэропортто, деди кыз. Бир жакка учкан атасыңбы, деди ал. Деди кыз узун дем алып. Ошко? Анда жакшы болгон турбайбы? Апаң Алчага менден сөзсүз салам айт. Классташыңыз сизди дайыма эстеп жүрөт экен да. Кечеги бергендерине чоң рахмат. Ал балалыгыбызды эске салды, деди ал. Ден соолукта болсун. Апаңа жаш кезекте жапан жоолук алып берем дегенмин. Кап, сенин айылга барарыңды мурдараак билгенимде апаңа жапон жоолук жиберет элем, деди да ал чын дилден качанкы бир убадасын азыр эстеп, алло, Айчолпон, угуп жатасыңбы? Кыз жооп ордуна улутунуп, апам эми сиздин жоолугуңузду салына албайт. Апамдан айрылып калдым, деди да өпкө кага үзүк ыйлап жиберди. Чоң кыз, телефонуңузду өчүрүңүз, азыр самолет учат, деген үн Айчолпондун трубкасынан ага даана угулду. Алло, Айчолпон, деп эмне айтарын билбей дендароо болуп калды. Телефон тык өчтү. Кайра чалды. Жооп болгон жок. Ушусам анын көз алдынан күлсө, эки бетинин чуңкурчасы көрүнгөн жоодур көз Алчасы, ошол жылдарда жааган улуу кар, куйругу келте төрт көз ит, айлуу түн, экөөнүн белектери атып урган кара тийип оттой кызарып чыккан Алчанын көзү, биринчи жолу өбүшкөнү, эки өрүм узун чачы, баары үзүлгөн тасмадай сызып өттү. Ар бир элести көз алдында үлөштүрүп, ошол артта калган алыскы балалыктын өзүн издейт. Ал аны эбак жоготуп ийгенин азыр сезди. Ошол жоготуп жиберген элестердин барагында өчпөй калган жазуудай Алчанын элеси тартылды. Мараттын көкүрөгүндө көп жылдардан бери сыгылып чыга албай келген эскерүү такалды. Ал өнө боюн ачуу сызгырып келип, жүрөккө уюлгуду. Сыртта кычыраган кара суук турат. Кече жааган жумшак тыбыттай кар эми үстү муздай тоңуп турду. Анын көкүрөгүндөгү тоңуп калган ошо муздак сезимди муштумдай жүрөгүнө түйүп алып, Алча алыскы кайтпас жака алып кетти. Мезгилдин бир мезгилинде жан дүйнөсүнө эч кандай чаңжуга элек балалыктын аруу, кыял кеч күндөрү, алгачкы сүйүүсү анын көкүрөгүнө келерин сезди беле. Адам жан тамыры балалык тура. Ал ошо мезгилди көз карегиндей көкүрөктө сактап келген экен. Бирок ал артта калган. Ошо кезге кайра баштан кире албай жүргөн, бу бир саамга токтогон өмүр ирмеби аны ошол дүйнөгө аралаштырып жиберди. Ирмемди бир гана эскерүү токтото алат окшобойбу? Анын баамына ирмем токтоду. Ошо бала кезде жашоо чындыгына акылы жетпесе да баамы жеткенби? Качанкы окуя кайрадан артта калган балалык элесине чөмүлтүп жиберди. Бүткүл өмүрү көз жаштын бир тамчысындай кулап өткөнүн ал азыр гана сезди. Ошо көз жашта Алчасы да бар эле. Кайрадан лепилдеп каар токтобостон жаай баштады.